Мүчөлөрдү жышып жуу, колго суу алганда ылла койгон болбойт. Кээ бирлерди мындай дарат алганда байкап турсаң, сууду ачып алган. Себеп биринчи сууду текшеришибиз керек, лаборатория. Бир суу колдонгон сууну экинчи жолу кайра колдонушат. 3 жолу жууган бул дарат. 4 жолу жууган ысырап болуп кетет. Ачкычын үйдүн ээси жанында алып жүрүш керек. Мусулман адамдагы өзүнүн бейишинин ачкычын ар дайыма жанында алып жүрүүсү керек. Сапарда жүрсө дагы намазын калтырбай, үйдө болсо да намазын калтырбай, ооруп жатса да намазын калтырбай, жумушта болсо дагы намазын калтырбай, ар дайыма намазын өзү менен чогуу алып жүрүш керек. Себеби намаз бейиштин ачкычы. Ал эми ошол намаздын ачкычы дарат. Дарат жок болсо намаз болбойт. Дарат деген сөз бул тазалык деген. Өзү даратты Аллах Таала биз сиздерге жеңилдик кылып берген. Намаз окуудан мурда толук жуунуп, анан намаз окуш керек эле. Ал өтө кыйын болгондугунан Аллах Таала бизге ошону кыскартып берди. Бетти эле жууп койсо, колду толук эмес, чыканакка чейин эле, бутту кызыл ашыкка чейин эле жууп койсо, боло турган кылып койду. Башка мас тартып коет. Ошого дарат кандай кылганда кооз болот, сонун болот, толук болот. Ошонун бир канча адептери бар. Дарат алганда, дарат бул парыз, Аллахтын өкүмү деп дарат алабыз. Бетим кирдеп калды эле жууп коеюн. Аны кааласаң, каалаган кезде жууп ал, самындап жуу. Бутум жууп алайын, кеч жууп ал. Бирок дарат алып жатканда ниетим бул Аллахтын өкүмү деп дарат алабыз. Анан ар дайыма дарат менен жүргөнгө аракет кылган жакшы да. Дарат бузулса дароо эле дарат алып алып, дарат бузулса дароо эле дарат алып алып жүрсө, качан намаз башталса сен даярсың да. Машинеңдин ачкычы үйдө болсо, керек учурда үйгө барып, ачкычты алып, анан келип машинеңди ачасың. Бул да эле жакшы. Бирок машинеңдин ачкычы ар дайыма жаныңда болсо, каалаган учурда эмне кыласың? Минип кетесиң. Ошондой эле дайыма дарат менен жүрүүгө аракет жасаш керек мусулман адам. Дайыма дарат менен жүргөн адам берекелүү болот. Дайыма дарат менен жүргөн адамды периштелер курчап жүрөт. Ошого кичинекей кезиңерден, ушул жаш кезиңерден дайыма дарат менен жүргөнгө аракет жасагыла да. Ошого адаттанып калса, бул жакшы болот. Сууну иштетүүдө дарат алганда ысырап кылбаш керек. Суу өтө чоң неамат. Суу өтө чоң байлык. Силер Аллах буйурса, чоңойгонуңарда дүйнө кезип, дүйнө кыдырасыңар. Кыргызстанда, биздин өлкөдө Аллах Таала бизге сууну өтө эле көп, берекелүү, мол берген. Кээ бир өлкөлөрдө сөзсүз эле Африканы эле мисал кылуу шарт эмес. Кээ бир Африкадан башка өлкөлөрдө дагы суу өтө тартыш. Ошондуктан Аллах Таала бизге сууну чексиз кылып бердиби, ошону абайлаш керек. Дарат алганда ачып коюп туруп, колуң жууп жатасың. Анан оозуңа суу алып, же мисвак кылып жатканда, же бутуң жууп жатканда ачык суу агып тура бербеш керек. Ысырап деген нерсе бар. Өзү адам 1 литр сууга дарат алса болот. Бирок сен аны ачып коюп туруп, ачканда дагы толук баарын ачпай, бир аз өзүңө ылайыктуу ачып, колуңду жууп, бетти жууп жатканда колуңа суу алып туруп, өчүрүп, анан бетти жууп, анан колду жууп жатканда дагы ачып, колуңа суу алып туруп, кайра жаап, ысырап кылбаса, эмне болот? Аллах Таала ошол берген нерсесин азайтпай. Ысырап кылдыңбы? Азая баштайт. Аллах кадыр сууну токтотуп койсо, анан эмне кылабыз? Анан
başka kebir өлkөлөрдөй suunu işletip, kayra oşonu tazalap, filtrelep, kayra işlete başlayız da. Sizler al nerseni bilbeysinger. Kebir өлkөлөрдө, çoğun ele өлkөлөрдө, aldыңkı өлkөлөрдө, jada kalsa Европанын kebir өлkөлөрүндө bir koldonup bütkön suunu bir жерге çoğultup, tazalap, filtrelep, kayradan koldonular. Uqqansızlar uşunu? Bir su koldoнгон suunu ikinci жолу kayra koldanışat. Ha bizde anday yok. Alhamdulillah bir жолу darat aldın bu, juundun bu, oşol su ağıp barıp durup büttü ketti, kaytpay. Sebep bizde su köp. Hem oşonu ısrap kıla versek, Allah Taala alıp koysan ne olur? Oşoğa suunu ısrap kılbaş gerek. Peygamberimizden suraştı. Emne darat alganda dağı suunu etiyat kılıp işletiş gerek mi? Daratta da ısrap degen bolabı degende aytты, egerçe sen çoğun dengizdin, daryanın jeeginde bolsoң dagı ısrap kılba dedi. Kanday düşünse bolat? Daryanın jeeginde ısrap kılba, betti 3 jolu juu dedi bir daratta, 3 jolu juugan bul darat, 4 jolu juugan ısrap bolup keter. 5 jolu juugan ısrap bolup keter. Emi bir adam beti kirdep kalgandığынан, kolu maylaşıp kalgandığından juwa turgan bolsa, anda 3 jolu juuybu, 13 jolu juuybu, oşo taza bolgonço juwa beret. Birok daratка kelgende 3 ele jolu juuş kerekti. Andan aşıkça juugan ısrapka kirer. Oşoga darat alganın adepterinden biri ısraptan saktanu. Keyingisi, eger şart bolsa kıblaga karap darat algan жақсы. Kıblaga karap darat algan darattın soğubuna, darattın toluk boluusuna tasirin tiygizet. Anan niyet kılabız. Men hazır betimdi juup tazalоо maksat emes, betim kirdep kalgandığından juup жаткан emesmin, darat alıp jatamın dep niyet kılabız. Taza jerde darat alуу. Taza jer degenen bir taştandın üstünde emes, daratkananın içinde emes, taza jerde darat algan darattın adepterinden. Anan Bismillah dep baştap darat alı. Darat alganda, koluna suudu kuyganda, Bismillah dep baştap darat algan darattın adepterinden. Oң jaktan başto, birinci oң koldu, buttu juuganda birinci oң buttu juugan adepterinden bolot. Anan darattı tartibi menen alуу. Tartibi degeni birinci koldu çaykaybız, anan ozdu çaykaybız, anan murunga su alabız, anan betti juuybuz, anan eki kolubuzdu juup, anan başыбызга mас tartıp, anan buttu juuybuz. Ушундай кезек менен жууп барган darattın adepterinden. Bolboso barıp alıp ele butun juup, anan ele murdun çaykap, anan kolun juup, anan ozun çaykap, anday kılsa dele bolot. Biroq bir erejesi bardı. Misalı çay, kok çay, kara çay, çay demdeştin erejesi bar go. Misalı tefalga suudu koyosun. Su kaynagandan keyin bul jakta çayniktin içine ne kılasın? Kuruk çaydı salasın. Anan kaynak suudu alıp durup anın üstüne koyasın. Anan anı demdep koyasın. Anan alıp gelip durup piyalaga koyup bir jolu iki jolu kaytarasın. Anan kayrak içine demdep koyasın. Anan koyup versen çay emne bolot? Kızıl bolot, demdүү bolot, jakşı bolot. Emi uşul çaydı alıp kaynatıp ele, ozunga zavarkanı salıp alıp durup kaynak suudu içsen, al dele çay bolup ketet da, turabı? Çay bolup ketet nar jakaçı. Biroq bul tartibi menen bolbay kalat da. Tura emes. Oşoga erejesi menen болгон жакшы. Keyingisi, müçölördü udama uda juu. Kanday düşünse bolat? Koldu juudun, ozdu juudun, murunga su aldın, süleşip oturup, anan betiңди juup, anan barıp çay içip gelip durup, anan kolуңду juup, anday emes. Oşul udama uda juup, darat alıp büt, anan başka işiň jasa. Darat alıp bütüp, butumda anan juup alayınçı, dep ketip kalsaң bolboyt. Oşoga barın bir uçurda juup bütürür.
Мүчөлөрдү жышып жуу, колго суу алганда эле койгон болбойт. Кээ бирлердин да дарат алганда байкап турсаң, сууду ачып алган. Бул болбойт, сууду алып, колуңду ошол жышып, анан сууду агызган жакшы. Жышып жууган. Бетти дагы, бутту дагы. Жакшылап, толук дарат алуу. Толук дегени бетти ушунча жерине жууй бербей, бетти бул жерлерди дагы жакшылап, каштардын ичине дагы, анан колду жууганда бул жерлерди дагы толук дарат алуу. Ушуга көңүл буруу. Кээ бир жерлер курук калып калбасын. Дарат алып жатканда дүйнө сөзүн сүйлөбө. Дарат алып жатасың. Футболго барасыңбы азыр? Мен варатада турам, Дарат алып атат экөөсү. Кече футбол жакшы болду, Азыр магазинге барабызбы азыр? Дарат алып бүт, анан сүйлөй бер. Ошончолук ичин кайнап жатса дагы. Же сүйлөп бүтүп анан дарат ал. Бирок дарат учурунда сүйлөбөгөн жакшы. Колду 3 жолу билекке чейин жуу. Ар бир мүчөнү 3 жолудан жуу. 4 болуп кетпеш керек. Андан кийин дараттын ортосунда окула турган дуаны жана мүчөлөрдү жууп жатканда окула турган сүннөт дуаларды окуу. Өзү дене мүчөнүн ар бирин жууганда өз дуасы бар. Ошолорду жаттап алсак өтө сонун болот. Мисалы, бисмиллах деп даратты баштадык. Аллахумма жаалил ислама нуран вал маа тахуран. Колду жууп, анан озду чайкаганда Аллахумма tahhir nakhati wa asqini min hawdi nabiyyik. Мурунга суу алганда Аллахумма арихни раихатал жанна wa la turihni раихатан нар. Анан бетин жууганда Аллахумма баййид вajhi bi nurika yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Оң колду жууганда Аллахумма а'тини китаби би ямини wa hasibni hisaban yasira. Sol kolun жууганда Аллахумма ла ту'тини китаби би шимали ва ла мин вараи захри ва ла тухасибни хисабан шадида. Баш намаз тартканда Аллахумма гашшини би рахматик. Кулагы намаз тартканда Аллахумма жа'ални миналлазина ястами'уна ал-каула фаяттаби'уна ахсана. Мойну намаз тартканда Аллахумма а'тиq рaqabati минан нар. Буттарын жууганда Аллахумма тhabбит qadamayya ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Дуаларын жаттап алсак, даратыбыз коос, сонун, нурдуу болот. Жаттайбызбы? Иншалла. Мааниси өтө сонун. Дарат алып жаткан бисмилла Аллахтын аты менен баштайм деп дарат алып баштадың. Анан о Аллахым, ислам динин нурду жана сууну таза кылып бердиң бизге. Сага шүгүрлөр болсун. Оозубузду жууганда, о Аллахым, менин оозумду ушул дараттын суусу менен таза кылып, кыяматта пайгамбарыбыздын Каусар суусунан ичүүгө насип эткиниң. Мурунга суу алганда, о Аллахым, ушул дарат менен дарат алганын берекетинен бейиштин жытын жыттаганга насип эткиниң. Тозоктун жытын жыттагандан сакта. Бетти жууганда, о Аллахым, кыямат күнү кээ бир адамдардын жүзү нурду жарык болуп, кээ бир адамдардын жүзү капкара болгон күнү менин жүзүмдү жарык кылгының деген дуа. Оң колго жууганда, о Аллахым, кыямат күнү менин амал дептеримди оң колумдан бер жана менин эсеп кысабымды оңой кылгының деген дуа. Сол колду жууганда, о Аллахым, менин амал дептеримди сол колумдан бербе жана менин эсеп кысабымды оор кылып алба. Башымга мас тартканда, о Аллахым, менин үстүмдөн өз мээримиңди, рахматыңды жаадыргының. Кулакты жууп жатканда, масх тартканда, о Аллахым, мени сенин сөздөрүңдү угуп, баш ийүүчүлөрдөн кылгының. Моюнду масх тартканда, о Аллахым, менин мойнумду тозок отунан куткаргының. Буттарды жууп жатканда, о Аллахым, кыямат күнү Сырат көпүрөсүнүн үстүндө адамдар тайып жатканда менин бутумду, кадамымды бекем кылгының деген дуаларды.
кыргызчасын эле айтсаң деле болот. Андан кийин дарат алганда мисвак колдонуу. Мисвак колдонуу ушунчалык пайдалуу сүннөт амал. Мисвак колдонгон намаздын мисвак менен дарат алып окуган намаздын сообу мисвагы жок намазга караганда даражасы бийигирээк болот. Мисвак колдонгон адамдын оозунан чыккан жыт Аллахка жагымдуураак болот. Мисвак колдонгон адам көзүнүн нуру күчөйөт, тиштерин бекем болот, ашказаны сак саламат болот. Мисвак колдонгон адам өлөр кезинде келимени айтуу жеңил болот. Ошо даратта мисвак колдонууну адат кылыш керек. Оозду 3 жолу чайкайбыз, оң кол менен суу алып, мурунду сол кол менен тазалаганда. Орозо эмес болсо, анда сууну тамагына чейин алып барып туруп чайкаса болот. Орозодо андай кылбайбыз, себеби ары кетип калуу ыктымал. Бетти жууганда сууну алып туруп бетиңе чаппа да. Себеп сууну алып туруп бетиңе чапканда жаныңдагылардын да бетин жууп коесуң да. Ошого өзүң эле бетиң жууп, сууду алганда чаппай эле, акырын эле бет жууганга аракет жасаш керек. Чаппай. Бетти жууганда чекесинен баштап жууп, сууду алдың, бетиңе сүртүп, чекейинен баштап жышылап жуабыз. Көздүн кырларына суу жеткизүү, кээ бир адамдардын көзү мындай болушу мүмкүн. Уктап турганда ошол жууш керек. Анан кийин силер чоңойгондо, сакал чыкканда, сакалындагы хилал деп аралатуу, мындай кылып, сакалын мындай кылган, ошол дагы сакалдын сүннөт адептеринен болот. Азыр силерде бака жок. Чоң атаңарда бар. Колду жана бутту жууганда манжаларды эмне кылабыз? Мындай аралатабыз. Себеби ошонун ичине да суу кирсин. Даратты эмне менен алыш керек? Суу. Суу деген таза суу. Сууда эмне болот? Сууда бир өңү болот, туурабы? Прозрачный, айнектей өң болот. Сууда бир даамы болот. Суудун даамы туздуу да болбош керек, таттуу да болбош керек, ачуу да болбош керек, кычкыл да болбош керек. Өзүнүн бир даамы бар суудун, туурабы? Анан суудун жыты бар. Таза, сасык болбош керек. Эми ошого биз дарат алып жатканда биринчи колду жууйбуз. Колду жууганда суудун өңүн көрөбүз, краскасын. Бул чай эмес экен. Coca-Cola, Pepsi-Cola эмес экен. Колду жууганда көрөбүз, туп-тунук. Эми оозду чайкаганда даамын көрөбүз. Сууга окшогон көп нерсе бар да. Спрайт бар, сууга окшойт, туурабы? Уксус бар, сууга окшойт, мисалы туп-тунук. Кээ бир таза бензиндер бар, мисалы сууга окшойт. Ушу даамын көрөйүнчү эми. Анан оозду чайкаганда 3 жолу даамын билдик. Даамы жакшы экен. Эми жытын көрөлүчү. Жыттап көрөбүз. 3 жолу мурунга суу алганда карасак жыты да чөткү экен. Өңүн көрдүк, даамын көрдүк, жытын көрдүк. Бул суу дарат алганга жарактуу экен дегенде анан бетти жууп баштайбыз. Өзү даратта парыз бетти жуу. Бирок эмнеге биз колду баштайбыз? Себеп биринчи сууду текшеришибиз керек, лаборатория. Текшерип көрөбүз. Өңүн көрдүк, даамын көрдүк, жытын көрдүк. Эми болот экен дарат алып десе, анан бетти жууйбуз. Ошого дарат алганда ушул нерселерге көңүл буруп, байкап дарат алсак иншалла даратыбыз толук болот, ачкычыбыз бар болот. Анан Аллаху акбар деп намазды окуй беребиз. Дарат алабызбы иншалла? Дайыма дарат менен жүргөнгө аракет жасайлы.